Телегөрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жолугушуп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Мынакей бүгүн бизде мейманда Жерге Тал айылынын жаркыраган жылдыздары мейманда болмокчу. Анда бизден 1 саат бою алыстабай биз менен биргеликте болуңуздар. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыздар деп менден сурабайсыздарбы деп коём. Ай, рахмат. Ой, бул биздин Нарым телевизияны стартап экен. Келгиле агайлар, эжекелер, келгиле дегенде сүйүнүп айлыбызда ушул 4-5 мүмкүнчүлүгүбүз болуптур, келип калдык. Биздин негизги максат ушундай айыл ичинен чыккан таланттарды, жапайы таланттар деп коет. Элге алып чыгуу болгондуктан мынакей азыр биз ат арытып Нарын жергесинен Жерге Тал айылына келип калдык. Бүгүн сиздер аябай ушундай бир мыкты даярдыкта турасыздар. Анда бүгүнкү программабызды шаңга бөлөйт деген ишеничтемин. Анда азыр бири-бирибизди өзүбүздү тааныштыруудан баштап алгыла, келиңиздер. 1952-жылы төрөлгөнмүн. Ошондон бери ушул айылда асыр дыйкан чарбанын мүчөсү болуп, ушул жерде эмгектенип жатамын. Пенсиядамын. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Өзүмдүн атым тиги фамилиям болсо Байсалов Орозбек Мөндөевич. Ушул жердин тургунумун. Жакшы, абдан. Фамилия Маскеримова Талайкөл, ушу Жерге Тал айылында Асан Мектеп атындагы орто мектепте орус тилчи мугалим болуп иштейт. Мынакей көп кыртуу таланттар байсызбы? Жакшы. Кырчобаев Болот Судгалиевич. Ушул айылда окууну бүткөндөн бери 1980-жылдан бери ушул айылда эмгектенип келе жатам. Көп жыл мектепте мугалим болуп иштедим. Азыркы кезде айылыбызда райондук балдардын чыгармачылык борбору деген мекеме ачылган. Ошол мекеменин жетекчисимин. Абдан жакшы. Мен болсо Ибраимова Назгүл, ушул айылдын тургунумун. Ушул айылда жашайм, пенсионермин. Үйдө эле дыйкан чарба мүчөсүмүн. Абдан жакшы. Мен болсо Жалгыз Терек айылында, ушу Жерге Тал айыл өкмөтүнө караштуу Жалгыз Терек айылында турам. Өзүм клуб кызматкеримин. Фамилиям Кыдырмаев Нарымбек. Бул жерде дагы жөн адамдар эмеске, мынакей азыр агайга мен биринчи эле агайга суроо бергим келип турат. Россиянын бир кайсы бир биринчи каналындагы Поле чудес деген программасында ушул кыргыз элин, бир гана Нарын жергеси эмес, бүткүл кыргыз элин бир таанытып келдиңиз эле. Ошол туурасында бир кыскача айтып өтүңүзчү. Ал мындай болгон эми. Ал азыркы кезде ушул Россиянын ошо биринчи каналына ал Керемет Талас деген көрсөтүүгө барыш үчүн СМС жиберип суроолорго жооп берет. Биздин убакта болсо мындан бир 12-13 жыл мурда болгон. Кроссворд түзүш керек. Анын узуну туурасы менен азыркы жана сканворд дегендей эмес, ал кымбатыраак келет. Тем более орус тилинде. Ошол узун туурасы менен кроссворд түзүп, жообун, суроолорун берип, анан почта аркылуу салып ийебиз. Анан ошо мен дагы ошого кызыгып жүргөм. Анан ошентип поштого бир күнү салып ийдим. Ошо жаз айы болчу, март айында. Анан май айында мага эме келди, чакыруу келди. Сиздин ошо кроссвордуңуз конкурстан өттү. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо баланчасында келиңиз деп. Мен ошондо кубануу менен кабыл алдым дагы. Жалпы эл журтка кеңешип, үй бүлөгө, тууган туушканга, коллективге кеңешип, анан барууга туура келди. Ушул жердеги биздин ошол убактагы биздин областтын, райондун жетекчилери бүт баары колдоо көрсөтүштү. Айылдаштарым, чогуу иштешкен жамаатым, тууган туушкандар, тааныш билиштин баардыгы колдошту дагы. Аттап тондоп Москвага жөнөтүшүп, ошол Поле чудес Керемет Таласы көрсөтүүсүнө 2006 жылы катышып келгем. Ал жака барганым, барып уят болгонум жок. Мен финалдык жүрүшүнө катыштым. Сөзүн таап финалга чыктым. Андан кийин дагы жанагы 0 деген эмеге түшүп калды, стрелка. Вот ошон үчүн анан мен суперге катыша албай калдым. Бирок айылга, Кыргызстанга жүзүм жарык келди. Аякта бир топ кызыктуу окуялар болгон. Аны ушул көрсөтүүнүн жүрүшүндө айтып берейин. Баргандагы барбаганда бар дегендей, агай сизге дагы ыраазычылык. Эми бир эфирди бир шаңга бөлөйлүк дагы ырдап кетели, ырдайлык, Кел жигиттер, кел кыздар да тапталы.
kalbar kız elini Irazı dolu gülüne Irazı olup bekiniz Gençlikte kızlar beni kıldım kaçalı Düğünüm işte şamdandım kızılına bağlı Gençlikte kızlar beni kıldım kaçalı Düğünüm işte şamdandım kızılına bağlı Kızılına bağlı Азаматсыздар, абдан маанайда ача турган ырлардын бири болуп өтпөй сиздерге чоң рахмат. Анан эжекебизге да суроо бергим келип турат. Келиңиз айтыңызчы, мугалим болуп эмгектенем деп калдыңыз. Мугалим болгонуңузга канча жыл болду? Мен ушу мугалим болгонума 23 жыл болду. Дан бери мен 23 жылдан бери ушу биздин мектебибизде мугалим болуп иштеп жатам. Пенсияга чыктыңыз. Пенсияга чыктым, 45 жаш менен чыктым пенсияга. Жаш пенсионер. Ооба, эже өзү дагы жаш көрүнөт экен. Келиңиз, анда жаштыктын сырын айтып өтүңүзчү. Жаштыктын сыры эми билбейм, көп нерв болбош керек деп ойлойм. Эми баягы стресске түшүп, анан бир өзүмдү тыштап салбаш керек деп ойлойм да. Бир аял зат болгондон кийин бир өзүң какой-то уход кылып, кичине бир маанайын көтөрүш керек деп ойлойм да. Баары бир орус тилчисин кылат экен болуп, орусча да абдан жакшы болду. Келиңиздер, анда бизде баягы программабыздын жүрүшүндө мен сиздер менен оюндун шарттары менен да түшүндүрүп өтөйүн. Бизде атайын бөлүктөрүбүз бар. Тез берилчү суроолор, өнөрлөрдү көрсөтүү, ана сырткары элден келген суроолор дагы бар. Мунун баардыгы биздин программабыздын жүрүшү менен кете бермекчи. Андыктан маанайыңыздарды ачып, маанайшат отуруңуздар. Бүгүнкү программабызды абдан бир шаңга бөлөңүздөр. Сиздерден чоң көз каранды да, ошондуктан ойноңуздар, билүүңүздөр деги эле койчу. Керек десе ортого чыгып бийлебейсеңиздер да болот. Бүгүн бир ачылыңыздарчы. Келиңиздер, анда биринчи бөлүгүбүзгө өтө берелик. Биздин биринчи бөлүгүбүз бул тез берилчи суроолор болуп эсептелет. Анда алгач эле байкебизден баштай берелик, Даярсызбы? Даяр. Анда бул оюндун шартын дагы айтып өтөйүн. Бири-бириңиздерге такыр жардам бербеңиздер. Тескерисинче өзүңүздөр тапканга аракет кылыңыздар. Себеп дегенде программанын аягында сиздерге телекөрүүчүлөргө болобу, же болбосо үй бүлөңүздөргө болобу салам жолдосоңуздар болот да. Ошондуктан утканга аракет кылыңыздар. Башкаңыздарга салам жолдогонго болбойт деп коёюн. Жеңсеңиздер гана сиздер кенен эркин микрофон берилет. Сууда кандай таш болбойт? Сууда ак таш болбойт. Кургак таш болбойт экен. Кургак. Ак таштап толтуруп эле болбойт. Мындай нөлтүрөгөн ак таш болбойт да. Өзү суудан турат дейт. Суу үстүндө бирок калкып жүрөт дейт бул эмне? Өзү суу экен кадимки эле, бирок суу үстүндө Балыр. муз экен. Муз букен. Өзү суу экен. Отко күйбөйт, сууга чөкпөйт. Отко күйгө сууга чөкпөс дейт. Табайм ушул. Ошол суу үстүндө калкып, бул сизге бүгүнкү суу тууралуу суроолор көп келген экен. Бул дагы муз экен. Муз букен. 32 аскерге бир башчы. Командирде. Сизге дагы муну жеңилдетип өтөйүн. 32 аскерге болгондо адамдын мүчөсү экен да. Бул тил экен. Кайсыл кол менен чыныдагы чайды аралаштырса болот? Кайсы колуңуз менен чыныдагы чайды аралаштырасыз? Оң кол менен сарактатам да. Чындыгында кашык кайсы колуңузга келсе, ошол менен аралаштырам деп. Бирок оң кол менен да негизи. Бирок бул эми экзамен алмай калды. Бири-бирибизге жардамдашпайлык. Себеп дегенде кимибиз аягында жеңүүчү болсок, мынакей телекөрүүчүлөргө, ошондой эле өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө дагы каалоо тилегиңиздерди айтып, салам жолдоп алсаңыздар сиздерге болот да. Ошондуктан кимиңиздер жеңсеңиздер. Анан бири-бириңиздерге айтмай жок, ошондуктан жакшы тапканга аракет кылыңыздар. Бүгүн агайды баалап өтөйүн. Азыр 2 суроого туура жооп берди, 3 сурообузга жооп ала албай калдык. Бул дагы бирок жаман эмес. Талайкүл эжекебизге берсек. Даярсызбы? Даярмын. Аябай даярданат. Аз көрөт. Сенин өзүңө ээ болгон нерсе менен башкалар көп колдонот дейт. Өзүңө менчик нерсең эмне? Башкалар көп колдонот. Бирок аны мен өзүм менчиктей деп элестетесиз. Аябай вариант бердим, бирок айтып өтөйүн. Туура жообу ысым экен. Атыңыз? Кайсы жаныбар көзүн ачып уктайт? Балык. Азаматсыз. Арык адам качан мындай өзүн толук сезет? Арык адам. Айымдар деле да, көпчүлүк учурда Айымдар ошо көбүнчө эле мындай сүрөткө түшкөндө же болбосо Тамакка толуп тойгондо.
Абдан туура. Анан сүрөткө түшкөндө айылдарда ушул маселе бар. Өзүнчө маселе бар да ушун. Аябай болуп калыптырмын. Жолусу мен Ага, тоонун паркмын деп, көрүп калдым деп. Болуп. Туура. Муну да туура жооп кабыл алалык. Аялдын көркү эмне? Аялдын көркү чач. Туура айтасыз. Тазга эмненин кереги жок. Тазга тарактын кереги жок. Азамат, мынакей. Калай кележек өзгөчө болушабы болсун. Мына 5 суроо берип эле бирөөсүн гана жооп бере алган жок, бирок 4-өөсүнө жооп берди. Андан эми менин ошо угушумча агайыбызды поличудес байкебиз деп коюшат экен. Ошол чынбы? Айтышат эми. Ооба. Анда келиң сизге дагы кийинки сурообуз болсун. Сизге да ишенем, себеп дегенде поличудестен ушунча ийгиликке жетишип келсеңиз, бул суроо эмне болуп кеттир сизге? Эми айта албаган уят болом эле, таба албаган. Анда жеңил болуп отпош керек. Анда кеттик. Келбе десең келет, кетпе десең кетет. Көлөкө. Келбе десең келет экен, кетпе десең кетет экен. Ушунчалык бизге зарыл экен. Кетпесинчи дейт экенбиз, бирок кайра айлык аларда келсечи дейт экенбиз. Айлыкпы? Убакыт экен. Убакыт. Убакыт, убакыт экен. Эки доочу бир келсе, Ажалыңдын жеткени. туура айтасыз. Алысты жакын кылган эмне? Кыз Алысты жакын кылган сотка азыр. Азыркыча сотка, эмнекиче кыз. Ооба, бул вариантты да туура кабыл алалы. Себеби бул дагы чындыгында азыркы заманда ошол нерсе болуп калды, бирок дүрбү экен. Кайсы жолдон басууга болбойт? Кайсы жолдон басууга болбойт? Вариант берип өтөйүн. Асказоодон баса албайт. Же вариантыңызды айтып көргүзчү. Асказоодон баса албайт экенбиз, темир жолдон баса албайт экенбиз, башкак жолдон баса албайт экенбиз, саманчынын жолунан баса албайт экенбиз. Жакшы. 200 көз канча адамга таандык? 200 көз 100 адамга таандык. Ар бир кишиде 2ден көз болгондо 200 көз 100 адамга таандык. Бул дагы баягы түздөгү маанисин айтып жатасыз, түз маанисин. Бирок ойлоно келгенде бир гана адамга таандык. Бир учурда биз бир көз менен баардык 200 эмес канча нерсени көрө алат экенбиз, 5 суроонун ичинен 3 суроого туура жооп ала алдык, 2 суроосуна жооп ала албай калдык. Бул дагы чегилмес. Келиңиз анда келдик. Кайсы айда аялдар аз сүйлөйт? Кайсы айда? Борозодо деле Кудай өзү кечирсин деп сүйлөй беребиз. Кайсы айда болуп калат экен? Ошондо мен сизге дагы багыт берип өтөйүн. Февраль айы, декабрь айы, март айы, сентябрь айы. Февраль айында. Кайсы жерде аттын буту болбойт? Оюнда деп коеюнчу. Кайсы оюнда аттын бутун көрбөйбүз? Шахматта экен. Башчысы кыйкымчыл болсо, эли чыгымчыл болот экен. Кара кишини кантип 4 клеткага батырсак болот? Кара киши. Кара киши. Так кишилер айтып дегенде. Мен эле Негирип 4 клеткага жазып койсок, адамдар менен унаалар өтүчү жолдун аты, бир жаныбардын аты менен айтылат экен да. Адамдар менен унаалар. Айта берсеңиз, Кайсы? подсказка. Зебра. Ооба да. Сиздер айтып салдыңыздар, бирок эжеге айта алкай, зебра экен. Эжеге бул дагы чек болбосун, 5 суроонун ичинен бир гана суроого жооп бере алдыңыз, бирок бул дагы жаман эмес. Анан акыркы болуп колуна кыягын кармап, агай катоосунан жөлөнүп, мен оюнга даярмын деп турат. Келиңиз анда агай, сизден баштайлык. Чийки түрүндө жебейт экенбиз. Бышкан кезде аны мусорго салат экенбиз. Лавр жалбырагы. Вай, Азамат. Дайымдарга тиешелүү мырзалар дагы таап жатат. Кол чабуулар болуп турсун. Аны жерден көтөрүү оңой, бирок ыргытуу кыйын дейт. Жерден көтөрүү оңой. Бул өзүңүздөргө тиешелүү. Мамык деп коет экен, Эртең менен кайсы тамакты жей албайт экенбиз? Мындай ой жүгүртүп көрүңүздөрчү, мен убакыт берейин. Эртең менен кайсы тамакты жей Баарыбыз албайт? калебит. Мейлиңиздер, барыңыздар. Этти деле жей берет, любой тамакты жей берет. Бул суроого негизи жакшы жооп беришет, баардыгын айтат, Мүмкүн ысык, муздак тамакты жей албайбыз, же болбосо кечки тамакты жей албайбыз деп. Бирок туура жообу түшкү тамакты жей албайт экенбиз. Эртең менен гана тамакты жейт экенбиз. Бирок мындай логикалык суроолорду караңыздар, мындай баягы кечки. Аябай түшүнө келгенде бир кызыктуу жооптор болот да. Андан кийин бир жаныбар менен кыздын атын кошсо, кайсы өлкөнүн аты чыгат? Жаныбар менен кызды. Италия.
Италия. Италия. Эжеке. Ой, сама. Өзүнө бир добуш кошуп атабы. Ит плюс Алия. Ит жаныбардын аты, Алия кыздын аты. Анан байкенин дал өзүнө туура келүүчү жооп кайсыл учурда ат чөп жебейт? Тойгон үчүн Эртең менен турсаңыз эле чөп салайын десеңиз кандай учур болуп калса атыңызга чөп бере албай каласыз? суу ичпесе чөп жебейт. Аңа шырып қойған. Аңа чыкканда чөп жебейт. Кандай сөйт ага. Минип жүргөн. Такыр эле жебей калсачы. Өлүп калганда Өлбөйлө койсун жаман айтып кетсиңер өлбөйлө койсун эми. Бүгүн баардыгы тамаша. Мынакей бүгүнкү азыркы оюнубуздун дагы жыйынтыгын чыгарып алалы. Азыр оюндун жеңүүчүсү болуп Таалай Күлеж аталды. Келиңиздер, Таалай Күлеж. Акырында эрки микрофон берели. Бүгүн программабызды бир шанга бөлөлүк, ырдап өтөлүк. Келиңиз. Ушул кийинки кездерде соц тармактарды карасаңыздар, Facebook'та биздин айыл жөнүндө көп маалыматтар болуп атат. Мына жакында эле бир жакшы ыр чыкты. Сөзү ушу айылыбыздын кулуну Бишкекте жашайт Бектурсун Курмановдуку. Обону Нарымбек Кыдырмаев мына биздин айылыбыздын кулуну. Анан ушуну Нарымбек өзү аткарып берсин. Жерге талым дегендер. Абдан жакшы болот. Келиңиздер анда. Жерге талганда Караныңдан кагылайын жерге талым. Караныңды эстеп алып сагынамын. Ичтеги кузалыкты таркатууга. Сени менен сырдашканы баратамын. Сени менен сырдашканы баратамын. Иштеги кузалыкты таркатууга. Сени менен сырдашканы баратамын. Сени менен сырдашканы баратамын. Bir güne bir koşulgan жерге tanım. Ozluğun estep alıp sağınadım. Toltura buhtarındı çıgaruğa. Taşına söyleşkeni baratamın. Taşına söyleşkeni baratamın. Toltura buhtarındı çıgaruğa. Taşına söyleşkeni baratamın. Taşına söyleşkeni baratamın. Жыпарды гүлдүп таңган жерге талым. Жыргап жүргөн балалыкты сагынарым. Ойлорумду өзүм менен бөлүшүүгө. Ойлонуп сени көздөй баратамын. Ойлонуп сени көздөй баратамын. Atından kagılayın жерге talım. Altında tengel almay sağa jakın. Az da bolsa sagınçımdı taratууга. Aşığım dayra bolup baratamın. Aşığım dayra bolup baratamın. Azda bolsa sagınçımdı tarkatууga. Aşığım dayra bolup baratamın.
başka cakta öttü dağı. Başka cakta öttü dağı. Başız deyip kasım kılan sağadayım. Başız deyip kasım kılan sağadayım. Yerge talım, yerge talım, yerge talım. Anlaştalan yolup koygun sağarım. Dilimde uşulurdu sağarmadı. Dilimde uşulurday sağarmadı. Senin ustanıma yok kuşsun ne? Dilimden uşulurdu sağarmayın. Dilimden uşulurday sağarmayın. Dilimden uşulurday sağarmayın. Айбали аябай жагымдуу терең мааниси бар чыгарма болуптур. Чындыгында алыс жергесинде жүргөн бир туугандарыбыз бул ырды интернеттен угуп алып чиркин менин айылым деп аткан кез экен. Азыр мен сиздердин бир эмоцияңыздарды жүзүңүздөрдөн байкап жаттым. Ошончолук бир эргүү менен угуп жаттыңыздар. Аягында кыйкырып да жибердиңиздер. Бул сиздердин айылыңыздарга болгон сүйүүңүздөр. Туура да. Абдан жакшы чыгарма экен. Келиңиз эми агай сизге мен ушул отурбай эле суроо берип өтөйүн. Обон да жазат экенсиз, ырда чыгарат экенсиз менин угушумча. Айтыңызчы, бул тубаса талантпы? Кайдан келди бул талант? Бул эми тубаса талант. Өзүм тиги музыканы жакшы көргөндүктөн көп жылдар музыка тармакта иштейм. Анан бул обон чыгарууга көп жыл болду, эми 20дан ашык обондордун бар. Китептерди окуп, көңүлүмө жаккандырларга чыгарып турам. Эргүү баягы жөн эле жерден келбейт экен. Бир себептен келет экен. Мисалга алганда бир сүйүнүш болгондо, бир кайгыруу болгондо дегендейчи. Ошол себептен сурап өттүм. Абдан жакшы экен, бул тубаса талант. Тубаса талант. Чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Рахмат. Келиңиздер эми андан кийинки экинчи бөлүгүбүзгө өтө берелик. Экинчи бөлүгүбүз бул элден келген, элден берилген суроолор болмокчу. Анда биринчи эле сизден баштай берелик. Анда экранга бир назар салып өтөлүк. Саламатсызбы? Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Бул эми аябай жакшы суроо болду. Кыргызстандын келечеги мен өзүм мындай эми буюрса жакшы оңолот деп ойлойм да. Көп эле президенттер болду. Азыр Садыр Жапаров келбеди. Ушу Садыр Жапаров ушу эл ишенип атат. Мен деле ошо элге кошулам. Ушу Садыр Жапаров жакшы бийликти жүргүзсө эл оңолот. Келечеги кең болот деп ойлойм. Кийинки сурообузга дагы сиз назар салып коелук, келиңиз. Саламатсыздарбы? Ачууланган адамды туура бересиздерби? Тиги ачууланган учурларым көп эле болот да, кантип эле болбойт. Бир өзүңүздүн эмоцияңыз менен мүмкүн жаңсоо иретинде өйдө тура калып бир туура бериңизчи. Колду көрсөт. Сен эле шаш. Могу эмне кылып кетти? Жана ошосун көчөнү ошоттук мына. Баламды. Мен артынан келече эмне кылып аттың? Карчыкка түктөбөй деп кыйкырдым. Азыркы учурда айрыкча ошол мынакей күз дагы келе жатат көркүрөп. Бул чындыгында жумуш менен алек болгон учур. Уруш баягы эле ошол чөп чабуу, картошка айдоо, көмүү, казуу деген сыяктуу нерселер экен. Келиңиз анда агайыбызга дагы берилген суроого назар салып коелук. Саламатсызбы? Тарынча кадамдын тарынычын кантип жазасыз? Мындай окуялар көп эле болот да. Өзүң тарынтып аласың, же болбосо бирөөгө тарынып бир мүнөзү аябай мындай капаланып турган мезгил болот. Ошол жакшы көргөн адамың да ошол сенин. Бирок ошол бир капа болуп турганда бир жакшынакай бир тамашалуу сөздөр менен тарынчын жазсаң болот.
бир мимиканы жасап, бир жакшы мамиле. Алдап соғына. Ай, азыркы адам алдатпайт. Алдатпайт. Аны бир сыйкырчы келип элемет. Бирок жакшы эле бир мамиле менен ошол таарышын жазса болот. Эми ошол сөздү койчай эми ошону эми кечке Гекти деген капырга жараткан. Ага таарынба. Эртең эле кайрататынакай эле эметип мындай мамиле түзүп каласың деп таарышын жазып койсо болот. Ал чындыгында таарыныш бул көпкө чейин ушул көп убакытка таарынган туура эмес. Бул деген кыргызда ата-бабабызда айтат, ушу кийикти капырга жараткан дейт. Кийик сактабаш керек. Таарынчын жазып, азыр биздин жанагы диний жолдо деле, ислам жолунда деле ушул кийик сактабаш керек, таарыныч болбош керек. Бирин-бири туура түшүнүшсө, таарыныч кетет. Сабырдуу болсо абдан жакшы болот. Жакшы сөз жан элитет. Туура айтасыз. Жакшы сөз жан элитет. Айтылган эмескен да. Ошондуктан мынакей бүгүн берилген суроого да жакшы жооп болду. Кеңеш дагы болуп өттү. Эч качан таарынбаңыздар, сабырдуу болуңуздар. Андан сырткары бирибизге жакшы гана сөздөрдү арнайлычы, туурабы? Ушундай жакшы күндө аз жашообузда жакшы гана сөздөрдү арнап ынтымактуу бололу деген чакырык жасап кетели. Андан кийин кежекебизге да сурообуз келип калыптыр. Көңүл буруп. Саламатсызбы? Келечектеги максатыңыз кандай? Уулуздардын баары чоңоюп калды. Ар биринин ордуна коюу. Бактылуу болсо экен деген тилектедим. Алдыга максаттар ошолорду үйдү жайлуу кылсак деген ойдобуз бар да. Еще жалпы элде тынчтык болсо дейбиз. Багы азырда бир оору бир ушул какой-то бир эме болуп атат азыр. Жашообузда бир кыйынчылык болуп атат. Ошону кыргыз элибиз жалпы эле эл журт мындай дүйнө жүзү жеңип анан бир багы элде тынчтык болсо анан бизде тынчтык болот да. Ошол себептен багы элибиз тынч болсо анан биз дагы ошо тынч болуп келечегибиз байке айткандай Кыргызстандын келечеги кенен болуп кийинки урпактарыбыз бир жакшы жашоодо жашаса деген эле тилек максат. Алдыга койгон максат эмне десе бул болгону жаштарга гана таандык деп. Жок, андай эмес экен. Мынакей улуу муундагы адамдардын дагы максатын угалдык көрсө, бул өзүбүздүн балдарыбызга, келечегибизге, мекенибизге тилектер дагы бул максат экен. Абдан жакшы. Сизге дагы рахмат. Сурообузду тыңдайлык. Саламатсызбы? Жолдошуңузду сиз көп күттүрөсүзбү же сиз жолдошуңузду көп күтөсүзбү? Күткөн аябай жаман да. Зарыгып турасың. Кейинин өтө кечиккен сайын ошол сайын да чыдабай жол карапчы. Өтөнчө. Агайыбыз аябай бир күткөн учурга душар болуп калган окшойт. Буну байбичеси көп күттүрөт да кай. Көп күттүрөт. Анда таамай айтылган суроо болуптур, Анан ошондо бир келип ошону дагы жакшы айтпай атат. Айтса бир кызык мунуку байбичесин күткөнү жөнүндө. Келиңиз анда айтпайсызбы? Мисалы нарынга жиберебиз да, Нарынга жибергенде тамак ашап кетем. Тиги такси менен кетет. Ал таксиде жок, ал келди жак. Андан кийинки таксиди карап каражолдо жүрүп ары бери басып турасың. Койконок деп. Анда келди деп кой. Ада келди жок. Ошо менен эмне кыларыңды билбей анан кийин Телефон чаласың. Ачуң да келет. Жөнөкөй да келет. Анан көзүң көргөндө каткырып күлөсүң да. Жетине албай. Эми келди Телефон чалганда дегенде. албайт ооба. Албайт. Өчүп калды дейт. Сылтооларда. Анан эжекебиз эмне деп жооп берет? Эмне кылып кечигип жүрдүм дейт. Мен эмне жыргап жүрдүмбү? Мен мына муну алдым, тигини алдым, анан бул картошкасы калып калып, анан тиги балдардын конфети калып калып, печеньеси калып калып деп анан кийин стол турат. Стол тура, Анан кийин Такси күтпөй кетип калды. ошонун менен кечигип келет. Келгенден кийин кайра сүйүнөсүң да. Жыргайсың. Ошондуктан бекеринен айтылбайт экен, аял үйдүн куту деп. Аял үйдүн куту. Айым жок, кандай күтөсүздөр. Келсе дагы жазылганыңыздар бат. Ошондуктан мырзаларыбызга да терең ыраазычылык билдирип кетели. Кандай учур болсо дагы баягы көпчүлүк учурда сиздер дагы жакшы көз караш менен, бирок туура түшүнгөн адамдар. Кайра эле программабызды бир шанга бөлүп ырдап өтөлүк. Kimler
дасторконубуз жайылып турса кантип ырдабайсыз. Андан жакшы чыгарма болду, сизге дагы ыраазычылык. Айтыңызчы, сизге дагы суроо бергим келип турат. Бул талантыңыз тууралуу айтыңызчы. Өзүңүз байкашымча аябай уялып отурасызбы же жашоодо кандай сиздеги эле? Жок, мен болгон эле мүнөзүм ушундай. Үнүм эле өзүм. Жооштон жоонун чыгат деп коеюн. Бирок ырдаганыңыз абдан жакшы. Булар тукуму менен ырчы. Кудай берген алар деп коет айылыбызда. Апасы ушундай сонун киши болгон, апасы сонун ырдаган, аталары дагы, чоң аталары дагы илгери жакшы ырдаган, тукумдары ошол муундан муунга өткөн кызыбызда. Канда бар экен да? Канда бар булар ушундай. Энде бар экен. Жакшы ырдаган. Келиңиздер анда кайра эле ырдайлыкчы. Анда бек көп атабызды ушу кишинин үнү дагы ошо киши окшошуп кетет. Бу киши театрда иштесе эч заслуженный артист болмак. Муна байкап көрүңүздөрчү азыр. Кадимки ырдын чоң аталарынын бири Жумакендин жашасын аялдар сөзү байды да сарда коюптуку. Ошол ырды келиштирип ырдачу эле, мына азыр байкап көрүңүздөр. Ayal çok yerde yer görsün, ayal bir işittendir. Artık bir şankı durulmay, köylüktü durulmay. Oba, ura, örgülüktü, görmek bu say görmek. Elbisi tokkay görsün, adamda ayıtın görsün. Aldıkta dilsizlik, geçikse sulu yüzgü, ümütlü yüzgü. Ura, ura, mümkü basıp, yürümek kısa yürümek kısa. Allah'a vardı atamız, bakandan durup kaçavuz, Furkan'a bastık atamız. Yemişsin koysun ayal dep, korutup koysun başım dep. Ola, sol doyu buhtap, yatarız say yatarız. Yatkanda düğünü karangı, yaratkan cırga zamandı, şaşartmaz sazlıdan güldü. Yaşlılıp bardak türelip, Çalımday dağılısın, ova, tura, ister ki torban ayaldın ayaldı. Ova, tura, bizler ki tapkan ayaldın ayaldı. Агайда бир тамашалуудагы ыр болуп өттү. Бул агайдын ырын угуп, чындыгында азыр телекөрүүчүлөр ушул суроону эмне бербей койду деп мага нааразы болуп калышат. Ошондуктан берейин, келиңиз, бул сунуштагы болсун, тапшырмадагы болсун, актёрдук чеберчилиги да бар окшойт агайдын, э? Анда убагында ошо Андабековдор аткарган ыры бул кылтылдама деген. Ошону бизге азыр жандуу аткарып бериңизчи. Tatlı tasıp vereyim kıltıldama, balı basıp vereyim de kıltıldama. Kıltıldama canım be, kıltıldama canım, kıltıldama canım bu kıltıldama. Kıltıldama. Uzunu jakşı teksin emetpeydi keminden ama. Yürüyor kalp kaptırıcı yoksa. Dana öz siz de jакшы суроо бериптирсиз да, ошо өзү даярдын. Эмки көрсөтүүгө даярданып келип ушуга. Ушунтек болсок болгудай экен. Окуусунан берилип калды. Бирок агайды ошо биз башынан билдик да, бул агай бул жөн адам эмес. Бул баарын аткарганга, Үстүнө түшүп турсуз да так. Дale. Oyunun barı siz olun, barı siz olun, barı siz olun. Yoru canda
Canday canday Oyundun barı siz bolun, barı siz bolun, ay siz bolun. Oru canday canday Kusadar candı kim ayağı, öçkün oturuz. Belgisiz boydun kalalı, boydun kalalı, kalalı. Koşumuza ay koşumuza ay ay koşumuz. Vergisiz boydun kalalı, boydun kalalı, ne kalalı. Koşumuza ay koşumuza ay ay koşumuz. Ünümüz çıksa dal bolup, bayır tartıp kıynalar. Hayattan sizdi gördelim, sizdi gördelim, ay gördelim. Kapıray munça beni kıynalar. Hayatın sizdi gördelim, sizdi gördelim, ay gördelim. Kapıray munça beni kıynalar. Belgisiz boydum kalalı, boydum kalalı, ay kalalı. Koşumuza ay koşumuza ay ay koşumuz. Koşumuza ay koşumuza ay ay koşumuz. Ay koşumuz. Талай күлежени созулонуп ырдаганда эстрада ырчысынан кем калбайт экен деп. Анда жакшы келиңиз эми ушул отуруп эле талай күлежеге сөз башында айттык элек сөзүбүзгө туралык дагы келиңиз. Кыргыз элиме, үй бүлөңүзгө деги эле өзүңүздүн чыгармачыл жакын адамдарыңызга кабыл тилегиңизди айтсаңыз болот. Эми баардык эле кыргыз элиме салам айтам. Элим заман болсун, келечеги кең болсун. Көп жакшы чет мамлекеттерде жакшы нерселерди жетели. Элибиз өссүн, анан жалпы эле өзүм үй бүлөмө, балдарыма, күйөө балама дегендей. Коллективиңизди да айта кетиңиз. Анан обязательно коллективиме чоң эле жакшынакай ынтымактуу коллективибиз бар, ошо чоң коллективиме салам айтам. Барыңыздар аман эсен болуп, ден соолукта болуңуздар. Эң негизгиси ден соолукта болуп, аман эсен болуңуздар. Агайыбыз дагы ырдардан мурда ошол бир кызыктуу учурун айтып өтөйүн деп жаткан учуру Сия биринчи каналына барып, кол ичибиз программасынан бир башынан өткөн мезгилге артка кайрылайын деп. Анда келиңиздер бир жагымдуу чыгарманын алдында кызыктуу учур менен ырдап. Мен жана баарынын башында айтпадым беле. Анан бир кызыктуу учур мындай болду. Барганда тиги ведущийге Аркадьевичке белектерди беришибиз керек да. Анан мен кыргыздын улуттук каада салтын наркын сакташ үчүн ушул тиги суусундуктарды, шоро, тан, аршан ушуларды, анан калпак, чепкен, камчы, ээр, ушуга чейин алып барып бердик да. Анан камчыны берип атып ойма мындай келди бир. Камчың катуу болсо, катының уяттуу болот деген кыргыздын макалы бар да. Ушуну орусча которуш керек болуп атат. Атаныбыз караңгы. Убакыт эле келе калды. Ооба. Анан орусча, мен өзүм деле орусчаны көп жакшы биле бербейм. Багы толук багы 100% сүйлөө деген бизде жок да нармыктарда. Өмүр бою ушу кыргыз айылында, кыргыз жеринде жүрсөк.
Анан içimden bir nerseni kotorдum da ошону өзүмдүн bir жакын тааныштарыма айттым. Ушундай кылып айтайынбы деп айтсам, трактап келип күлүшөт баары тең. Ой, уят болосуз, айтпай эле коюңуз. Ушинтип кантип айтсын деп. Мен болсо коем, мунун бергенден кийин бергенге жараша айтып анан мындай bir кыргыздын bir жакшынакай сөз менен жеткириш керек деп анан кийин камчыны берип атанан Яковлевичке айтып атпайм. Вот это называется это кнут. Если кнут сильно, то жена будет вежливо деп атпайм. Элдин баары кол чаап калды. Мен окончаниясындагы эмесинде караганым жок. Оозума ушул сөз келиптир. Анан сыңарындай ошондой bir жакшы күндөр болгон. Анан ошол жерде мен комузумду ала баргам аякка дагы. Анан жалпы элдин ошол жердеги залдагы көрүүчүлөрдүн жалпы эле ошол мурдагы Советтер Союзундагы элдердин көңүлүн алайын деп жалпы элдигир болгон, орус элинин элдигири болгон Катюшаны ырдадым эле. Комуз менен өзүм. Азыр ошол ырдырдап берип коебуз. Яблони кущи, папулы, туман над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила, песню заводила, Ростепного сизого орла. Про того, которого любила, про того теперь поберегла. Про того, которого любила, про того теперь поберегла. Расцветали яблони и груши, папулы без тумана над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Бир гана сиз эмес, баарыбыз полчедеске барып келдик окшойт. Кандай дейсиз? Мынакей ушуну менен программабыздагы өз максатына жетти деп ишенебиз. Анда кийинки берүүлөрүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар.